кара кечиден келип эле кыргыз эли ушул көмүр менен эле колдонуп ушул убакка чейин колдонуп жүргөн көмүр. Ошол эле көмүр просто урматтуу президентибиз айткан көмүрдүн баасын түшүргүлө деп. Ошол жанагы 3000 сом деген көмүрлөр ушулардын бири мурун 600 000 сомдон, 4 000 сомдон сатылып жүргөн көмүрлөр эле ошол эле көмүр. Просто баасы эле ылдый түшкөн. Болбосо ошол эле көмүр. Ушул эле көмүрдү 6 000 сомдон, 5 000 сомдон сатып жүргөн. Кудай буюрса мына урматтуу президентибиз алжообуз айтып кетти, көмүрдүн баасын түшүрдүк. Элге 3 000 сомдон, 3,5 000 сомдон сатылат деген. Ошол эле көмүрдү сатып атабыз. А жанагы муз чыкты, анан бирдеме чыкты деген ал Садыр Жапаровду көрө албагандар, жанагы өзүнүн 5 000 сомдон сатып, өзүнүн чөнтөгүнө акча түшпөй калган жанагындай арам ойлуу бизнесмен, чиновниктер акчасы чөнтөгүнө түшпөй калды да. Анан эптеп эле буякты элге жаман көргөзүү. Кудайга шүгүр бизде миңдеген кишилер эле көмүрдү алып карапайым эл өзүнүн ушул былтыр эле алган көмүрлөрүн быйыл деле алып жагып атат. Только баасы 3 000 сомдон. Баасы эле бул жерде, башка жерде. А жанагы элдердин оюн тескери буруп, анан муз чыкты, анан мусор чыкты дегендерге мен дагы бир убакыттан пайдаланып айта кетейин. Антип каралабагыла, элдин баары алып атат. Кудайга шүгүр. Эл ыраазы болуп атат.